Жогорку Кеңештин мурунку депутаты Паргат Түлендибаевдин бир тууган инеси Рафкат Түлендибаев каза болду. Бул тууралуу анын туугандары тарабынан маалым болду. Маалыматка ылайык, ал 28 октябрда узакка созулган оорудан улам көз жумган. Бүгүн Арстан Алайга суроо берилди. Арстан эне, бул жолку парламенттик шайлоо тынч өтөбү? Сандаган депутаттардын ишине сөзүнө караганда жаңы Кудайдын сөзү иши артык. Ким президент, ким депутат болуп келбесин, жердик мыйзам ажал, азап гана алып келет. Жаңы Кудайдын мыйзамы мыйзам болот. Шайлоо, энергия, убакыт, акча коротуу. Экинчи суроо. Бийлик өзүнүн партиясын бул жолку парламенттик шайлоого койбойт деп атышат. Сиз ушуга ишенесизби? Бул жерде бийликтин партиясы да бир тыйын. Үчүнчү суроо. Учурда өзүңүз эмне менен алексиз? Мен кудайлык кызматымды аткарып, дөгүрсөнгөн бай мамлекеттерге, бай, бий, окмуштуу диндерге кишен салып, табият аркылуу вирустук куюн, булут аркылуу жазалап жатам. Жаачылар жамгыр жаадырганай, жыйынтык чыкпаган бийликтин, парламенттин эч пайдасы жок. Элди улуулукка калыптандырбасак, кырсык оору кыйынчылык гана алып келет. Улуулукка өстүрбөгөн бийлик көпкө жашабайт. Биз ушуну унутпасак деп жооп берген. Күлкүнү келтирген ушундай адамдардан Кудай өзү сактасын. Видеого лайк басып жана бул каналга жазылып, жандагы коңгуроочуну да басып коюңуздар.